Барокко залында убакыт жайлап калгандай. Бул жерде музыка өкүм сүрөт. Анын ар бир үн созуусу мейкиндикти толтуруп, дээрлик курчап алгандай. Кийинкиси күзгүдөн да чагылышып тургандай. Татьяна Висинская концерттин алдында ариясын дал ушул жерде репетициялайт. Сцена жок, софиттер да жок. Болгону нукар камералар өз ара кызматташтык үнү дагы ушунчалык жакын, ушунчалык кенчтүү угулат. Музыка сени менен эч бир ортомчусуз эле сүйлөшүп жаткандай сезим жаралат. Мен башка айкындуулук, башка мейкин, башка доордун атмосферасын жараткым келет. Ал жакта жашоонун ыргактары азыркыга салыштырганда кыйла жай баракат өмүр сүрөт. Ал эми азыр болсо заманбап дүйнө, заманбап технологиялар убакытты алдыга алуучат. Анан дагы баардык убакыт зымырыктай. Биз аны кармап алгыбыз келет, бирок бизде ага да убакыт жок. Таң атаары менен күнүбүздү кандайдыр бир нука мерчемдеп ишибизди аткара баштайбыз. Анан эле түн кирип кетет. Мына ошол учур дөңгөлөгү, ал озуп, ал учат. Негизи убакыт кыскаргандай сезилет. Ал эми музыка атүгүл менин сабагым пианисттер менен 1 саатка созулганда да ал мен үчүн адатта 3 саатка созулгандай сезим жаратат. Анткени ал музыка жашоонун такыр башка ыргагында нукташкан. Ал жүрүмдүү убакыттын арымын бир аз басаңдатууга мүмкүндүк берет. Висинская техниканын сыяктуу эле сезимдердин тереңдигинде да иштеп келет. Ал партиянын артынан кубалап кетпейт. Ал аны ар дайым кайрадан жашап өткөндөй аткарат. Биринчи жолу аткарып жаткандай. Көрүүчүгө ал тургай композитордун өзү биздин учурда Бах үчүн аткаргандай. Анан дагы дал ушул жерде мына ушул барокко дубалдарынын ичинде ал музыка бир кездегидей ойлонуштурулуп койгондой, жандуу, чын жүрөктөн, жан дүйнөсү менен угулуп келет. Исполнение музыки Баха, Генделя. Бахтын, Генделдин, Вивальдинин музыкасын аткаруу дегенкиси барокко доорунун музыкасы, билесиздерби? Ар бир аткаруучунун кыялы, анан дагы ал ар кимдин эле колунан келе бербейт. Аны аткаруунун үстүндө көп иштеши керек. Үн жагында иштөө талап кылынат. Эң негизгиси дем алуу, үндүн тереңдиги, бирдейлиги менен иштөө зарыл. Бир ирет көптөгөн жылдар мурда мен Италияда жүргөн кезде андай музыканы көп угуп, аны аткарууну кыялданчумун. Эми мынтип Казакстан жеринде дал ошондой мүмкүнчүлүк берилди. Демек албетте мен Гендел, Бах жана Вивальдинин музыкасын кумарлануу менен аткарууга кубанычта болом. Музыку и Генделя, и Баха, и Вивальди. Бахты көп уксаң көзүң ачылат деп айтышат. Аны ойной турган болсоң түбөлүктүүлүккө жакындай аласың. Ал эми ага бүтүндөй фестивалдарына сакчы. Андай болсо сиз өзүңүздү барокко жаңы үй тапкан Казакстандын борборунда таба алууңузда калеттик жок болот. Дал ушул жерде Астана опера театрынын дубалында музыка майрамы Бах фестивали өтүп жатат. Ал жерде убакыт кайып болуп, 18-кылым азыркы доор менен үндөшкөн музыка жаңырат. Анткени Бахтын жана анын замандаштарынын музыкасы ал музей экспонат эмес, ал терүү организм, терең, татаал даанышман. Ал чоң залдын мейкиндигин толтурганын жок дегенде бир жолу уккан адам бароккодон алыстап кетүү мүмкүн эмес экенин билет. Ал ичине кирип, жан дүйнөнө канаттарын жайып, бизди бир канча убакыт аралыгына күнүмдүк жашоодон жогору коет. Вы знаете, ученые говорят, что... Билесизби, окумуштуулар Бахтын музыкасын ааламдын музыкасы деп айтышат. Анткени анын музыкасы адамдын жан дүйнөсүнө, жүрөгүнө сүңгүп кирип, абдан бай, чынында эле аалам сыяктуу. Аны башкача да айта албайсың. Богато, реально как вселенная. По-другому не скажешь. Бүгүнкү бул сценада жөн гана музыка эмес, бул жерде мурас камтылган. Бул жерде өткөн заман залкарлары менен партитурага, аспаптардын демине жана жандуу үнгө айланган маектешүү. Йоган Себастьян, Бах жана анын замандаштары деген аталыштагы фестиваль, ал эгерде аны чын дилден ойной турган болсо, интеллект кандай угулаарын, сезим кандай ойнолоорун, тарых кантип заманбап боюнча калаарын угууга чакыруу. Знаете, недавно я услышала
импровизации джаза. Билесиздерби, мен жакында бах темасында джаз импровизациясын уктум. Дал ошол жерден анын чындап эле түбөлүктүү экендигин түшүндүм. Анын музыкасы кайсы доордо же кайсы убакытта болбосун ал ар түрдө угулушу мүмкүн. Ошондуктан албетте ал угуучулардын калың катмарына кызыктуу. Чындыгында ал мени музыканын джазга канчалык шайкеш келгени абдан таң калтырды. На самом деле это вообще меня поразило, что как гармонично его музыка ложится на джаз. Ал эми кимдир бирөө азыр деле барокко кырс, овур жана бөтөнчө академиялык деп эсептесе, анда ал Астана операга келген эмес. Бул жерде аталган музыка классиктер менен эркин баарлашуу сыяктуу берилет. Бах менен, Вивальди менен сөзү жок сүйлөгөн, бирок кайсыл болбосун сүйлөшүүдөн да түшүнүктүү болгон маек. Айсулуу Байкенова Казакстандын эмгек сиңирген ишмери, симфониялык оркестрдин солисти, музыкант, шыктандыруучу, демилгелер генератору жана аталган кеченин номер 1 скрипкачысы. Эмне үчүн фестиваль өткөрсөк болбостур? Бах быйыл юбиляр эмеспи деп дал ушул киши айткан. Конечно, мы не могли обойти стороной Анан албетте биз андай окуяга көз жумуп кое алмак эмеспиз. Ар бир музыкант үчүн Бах бул чоң залкар. Музыкант бүткүл өмүрү бою таанып билүү үчүн залкар. Менин оюмча ал үчүн бир өмүр да жетпей калат. Анын музыкасы абдан бай. Настолько у него богатая музыка. Вот. И, конечно же, очень хотелось Анан албетте мен атайын ошол улуу композиторго арналган ушундай иш-чараны, бир катар концерттерди өткөрүүнү абдан кааладык. Анан дагы кандай десем, ага түрткү берген эң башкысы анын атактуу Чакона деген соло скрипка үчүн жазылган экинчи партитурасы бар. Такая вторая партита его, знаменитая Чакона, написанная для скрипки. Мына ошол чыгарманы түп нускасындай соло скрипка менен эмес, камералык оркестр менен ойногум келди. Именно это произведение сыграть не в оригинале, как это звучит, скрипка соло, а именно камерным оркестром. 340 жыл ойлонуп көргүлөчү. TikTok пайда болгонго чейинки, электр энергия мейнстрим болгонго чейинки жазылган музыка. Ал эми Spotify, Бах албетте элестете алган эмес. Ошентсе дагы ал кече гана жазылгандай үн салат, угулат. Это очень важно. Целых 3 дня. Абдан маанилүү. Мына ушул залкар Бахка арналган 3 күн бою созулган концерттер. Андайды бардыгы эле филармония, бардыгы эле театр аткара албайт. Ушул жерден аталган долбоорлорду ишке ашырууга мүмкүнчүлүк берген театрыбызга чоң ыраазычылык билдирет элем. Проводят такие проекты. Во-первых, это музыка Баха, великого композитора. Биринчиден ал улуу композитор, Бахтын музыкасы жана андай музыканы ойноо олуттуу тажрыйба. Андай музыканы ойноо ири бакыт. Экинчиден ал жаныбыздагы музыканттар, мыкты адамдар. Айсулуу Байкенова музыканттардын мыкты курамын чогулта алган. Алар менен убакыт өткөрүү, даярдануу бүтүндөй ошол жүрүмдүн абдан жагымдуу, ал дегенибиз тажрыйба алмашуу, энергия алмашуу. Такой обмен опытом, обмен энергией. Эгерде виолончелиндин үнү болгондо, ал акырын төмөн добушта жана бир аз муңдуу үн салмак. Курбанжан Атахов сыяктуу виолончелист, бир аз философ, бир аз меланхолик, аспап кармаган токтоо жигит. Ал өз мойнуна алгандай, ал колундагы аспапты дароо эле сүйүп калган эмес. Менин атам виолончелист, ал дагы бул жакта театрда эмгектенет. Мен бала кезинен музыка менен алектенүү, билим алууну каалаган балдарды билбейт экем. Мени мажбур кылышты. Албетте мажбурлашты. Ал мен төрөлө электе эле мага виолончель сатып алган. Мен төрөлгөнгө чейин 2 жыл мурда. Бул менин балама деп. Кыскасы менде башка арга жок болчу. Мен 5 жашка чыкканда мага аспапты карматты. Болжол менен 7 же 8 класста. Ал сеники экенин, аны менен алектенсе боло тургандыгын түшүндүм. Ал деген керемет, ошентип ал мага жага баштады. Ошондон бери ал виолончель аспап эмес, өзүнүн уландысы сыяктуу ойноп келет. Анын Бранденбург концерттеги партиялары аккомпанемент эмес, дээрлик монолог болгон, терең, адилет жана бир аз өжөрлүү. Ал жөн гана музыка эмес, ал диалог. Айрым учурларда болсо талаштагы, бирок жагымдуу талаш. Анан сулуу болуу мүмкүн эместей сезилгенде сахнага алып чыгат.
Татьяна Висинская. Анын Бахтын ариясындагы үнү жөн эле Гелия партия эмес. Ал сөзсүз ачылып берүү, алтары жок сыяктуу. Жада калса сиз немис тилин билбесеңиз да баарын түшүнөсүз. Анткени чыныгы үндүн котормосу болбойт. Ал Бахтын музыкасында эле универсалдуу. Мага бул фестивалга катышуу абдан кызыктуу. Анткени ал мен үчүн артист катары жаңы ампула. Мен кийим, декор жасалга артында жашынган көптөгөн жаркын ролдорду, жаркын каармандарды жарата алдым. Ал эми бул жерде концертте сен көрүүчүлөр менен тикелей байланышта болосуң. Анан сен билесизби, музыкалык кесипкөй келген, музыка стилистикасы, бөтөнчө жактары, анын баары жогорку математика сыяктуу идеалдуу вариантты тартуулашың керек. Мына ошондуктан мен үчүн ал албетте жаңы ампула болот. Өзгөчө барокко доору менен Бахтын музыкасы, ал математика сыяктуу. Ал жерде баардыгы абдан так жана ачык болушу керек. Башкача айтканда эч кандай чектөөлөргө жол берилбейт. Астана опера бул классикалык чыгармаларды гана эмес, жаңы нерселерге дем бере турган театр. Ал жакта барокко музыкасы Верди менен катарлаш жашайт. Казак симфониясы француз импрессионизми менен коңшулаш. Ал эми репетициялар менен коюулар ортосунда электроника жөнүндө да кыялданган виолончелисти жана плей баракчасында Бахтан кийин Бейонсе турган дирижерду кезиктирүүгө болот. Астана опера ал жөн эле театр эмес. Бул маданий хаб, чыгармачылык лаборатория, кааласаңыз кызыкчылыктар боюнча элита клубу. Кирүү акысы музыканы сүйүү боюнча аныкталат. Ошентип мен көрүүчүлөргө, билесизби, алар залга келген кезде токтоп, жөн гана токтоп, башка мезгилде, башка музыкада, башка доордо жашап өтүп, каалаганын элестетип, сезе алганга мүмкүнчүлүк бергим келет. Анткени ар бир көрүүчү өзүнө ылайыктап эс алат эмеспи? Ар биринин өзүнүн максаты бар. Ооба, ал бул жакка эмне үчүн келгенин аңдап, ошол үчүн келиши керек. Алар музыка угуу үчүн гана эмес, эмоцияларга, сезимдерге кубатталып, музыканы сезүү, өзүндө кандайдыр бир сезимдерди сезүү үчүн келишет. Анан албетте кандайдыр бир музыка үчүн токтогонго. Бах фестивали ал жок жерден эле музыкалык добуш берүүчүгө кошо салган винтаждык пластика сыяктуу. Бир карасаң өткөн доор, бирок 100% угулуп турат. Магия дал ошондо камтылса керек. Чындыгында жандуу адамдар жанданткан эски музыка. Астана операда фестивалдар өтө көп. Анан алардын ар бири кичинекей аалам сыяктуу. Барокко музыкасы фестивали мына ошол музыкалык галактикадагы бир гана планета. Очень благодарна я нашему коллективу, конкретно нашему оркестру. Мен биздин жамаатка, атап айтканда биздин оркестрге менин чакырыгыма келип, фестивалга катышып жатканы үчүн абдан ыраазымын. Наш коллектив один из самых лучших. Анткени биздин жамаат өлкөбүздөгү эң мыктылардын бири. Эми ал менин жеке пикирим, ошо. Я с огромным удовольствием. И для меня большая честь. Биздин жамаат аталган долбоорго катышып жатканына абдан кубанычтамын жана сыймыктанам. Аталган программада биздин жамааттан солисттер абдан көп катышат. Анан да ансамбльдер болот. Из нашего коллектива будет очень много солистов в этой программе, в этих программах. Вот. И будут ансамбли. Допустим, Бранденбургский алсак Бранденбургдин номер 3 концерти. Ал 10 кишиден турган ансамбльдерге арналган концерт. Бранденбург концерттери ал жалпысынан алганда дүйнөлүк музыканын казнасы кенчи. Андыктан мүмкүн болушунча биздин балдарды көбүрөөк сунуштагым келет. Именно как можно больше наших ребят. А именно этот концерт дает возможность. Дал ушул концепция жамаатыбызды көрүүчүлөргө сунуштоого мүмкүнчүлүк берет. 10 адамдан турган солист, алардын ар бири өзүнүн жеке партиясын ойнойт. Ал мини оркестр сыяктуу сезилет, бирок андай эмес. Ал чакан оркестр эмес. Ал публикага 3 бөлүктөн турган бүтүндөй бир концертин тартуулаган чакан ансамбль. Целый концерт из 3 частей. Вот, достаточно виртуозный концерт. Быйыл ышкыбуз концерт болот. Көрүүчүлөр дароо эле биздин оркестрге баа беришин абдан каалайт элем. Андан кийин гана солисттер, алар дайыма көз алдымда эмеспи. Ал жагы түшүнүктүү дегилечи, бирок мен фестивалды биздин жамаат менен ачкым келет. Мне вот хотелось именно открыть фестиваль нашим коллективом. Фестивалды жыл сайын өткөрүү мерчемделип жатат. Анда дагы ал бир нече күнгө созулмакчы. Анан дагы ал жөн эле концерттердин топтому болуп калбайт. Чыныгы музыкалык сериалга айланат. Сюжети да бар, каармандары да бар, кульминациясы дагы болот.
за внимание и ждем вас на концертах.